Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Бүгүнкү сабагыбызда Кур'ани Каримди кантип жаттайбыз жана аны кантип эске сактап жүрөбүз, мына ушул туурасында сабак өтөбүз иншалла. Кур'ани Карим жаттоо үчүн эң алгач адамдын жүрөгүндө ихлас болушу шарт. Ихлас дегени бул Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Ушул кылып жаткан амалым, кылып жаткан ишим калыс Аллах үчүн, Аллах мага мунун соолун берет деген бекем ишеним жана бекем таяныч керек. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: "Иннама яхфазур ражул биқадри ниятихи." Адам өзүнүн ниетине жакшы жаттайт дейт. Эгерде сиздин ниетиңиз бир бет жаттайм десеңиз, мисалы Кур'ани Каримден, анда Аллах Таалам сизге бир бетти жаттаганга мүмкүнчүлүк берет. Эгерде сиздин ниетиңиз 10 бет болсо, Аллах Таалам сизге 10 бет жаттаганга мүмкүнчүлүк берет. Демек, ар бир нерсе жана хадисте да келген: "Иннамал а'малу бинният." Амалдар ниетке жараша болот деп. Аллах Таалам айтат: "Ана инда занни абди би." Пендем мен тууралуу кандай ойлосо, мен ага ошондой мамиле кылам. Эгерде сиз Аллах тууралуу жакшы ойдо болуп, ниетиңизди бекем коюп, иншалла мен күндө 2 бет жаттайм десеңиз, Аллах сизге күндө 2 бет жаттаганга мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн Кур'ани Карим жаттоо үчүн эң алгач ихлас, ниеттин бекем болушу шарт. Экинчиси ад-дуа ал-ибтихал илаллахи, Аллахка ар дайым дуа кылуу. Хадисте да келет: "Дуа момундун куралы" дейт. Дуанын күчү бул баардык нерсенин күчүнөн караганда күчтүүрөөк. Айтылат го, кээде дуа тагдырды да өзгөртөт дейт. Ошон үчүн дуага ар дайым бекем болсок, Аллахтан ар дайым сурансак, Аллах Таалам сөзсүз момундун дуасын кабыл кылат. Демек, Кур'ани Карим жаттоо үчүн экинчи амал бул дуа экен. Ар дайым дуада болсок, ар дайым Аллахка кайрылсак, Аллах Таалам сөзсүз бизге жардам берет. Кур'ани Карим жаттоо үчүн үчүнчү нерсе бул бир түрдөгү мусхафты, Куранды пайдалануу. Мисалы азыр байкасак, Курандын түрдүү басылмалары бар. Кээ бир басылмалар мисалы Египеттен чыкса, кээ бирлери Пайгамбарыбыз Нурду Медина шаарынан чыгат. Мына ошол дүйнөлүк деңгээлде бүткүл каарылар колдонгон Курандын басмасы бул Мединадан чыккан Куран басмалары. Себеби ошол басмалардын ичинде, басмада Кур'ани Каримдин ар бир бети 15 катардан турат жана ар бир беттин аягы аяттын аяктоосу менен бүтөт. Ошондо Кур'ани Каримде 604 бет болсо, 604 беттин ар бир бетинде 15 катардан болот жана аны жаттап эске сактап калуу да өтө жеңил. Эгерде сиз мусхафты, Куранды алмаштыра берсеңиз, бир жолу бул Куран менен жаттап, дагы башкасында бул менен жаттап, анда адамдын мээсинде аны жатташып кетип, Кур'ани Карим жаттоодо бир аз кыйынчылык пайда болот. Ошого эң жакшысы бир түрдөгү мусхафты, Курандын басмасын тандасаңыз, бул алымдарыбыз ушуну эскертишкен. Төртүнчүсү, Кур'ани Каримди жаттоодогу төртүнчү кылуунчу амал бул күнүмдүк сабакты, күнүмдүк белгиленген өзүңүздүн сабагыңызды бекем жаттоо. Албетте санак менен. Карылардын ортосунда, мына карылар баары билишет, санак деген бул нерсе бар. Санак деген ошол белгиленген сабакты күндө эң азында 150 жолу, 200 жолу канча көп окусаңыз, ошончо сиздин жүрөгүңүзгө, сиздин мээңизге сакталып калат. Арабта да сөз бар: "Иза такаррара такаррара." Качан бир нерсе көп кайталанса, ал отуруп ташат дейт, жүрөккө отурат дейт. Ошон үчүн белгиленген сабакты макул бир бет болсун, же 10 катар болсун, ошону көп кайталасак, ошондо биздин жүрөгүбүзгө жана мээбизге көп убакытка чейин сакталып калат. Мына биз карыларды угуп жүрөбүз, бир бетти 5000 жолго чейин санак кылган карыларыбыз бар. Эң азында 5000 жол санак кылган. Мына ошон үчүн ал карылар мына 40 жыл, 50 жылдан бери Куран ача элекмин дейт, бирок дагы эле Кур'ани Каримди эсинде толук ошол бойдон кандай жаттаган болсо жаш кезинде ошондой эсинде экен. Эгер суроо берсеңиз, же кандай бир экзамен алсаңыз, ошол бойдон бекем кылып, эч бир адашпай жооп берет экен. Аллаху акбар. Кур'ани Каримди жаттоо үчүн кылуунчу амалдардын бешинчиси ошол жаттап жаткан сабагыбызды дүйнөлүк каарылардын бирөөсүнөн угуп алуу. Телефон аркылуу же колонка аркылуу ошол жаттап жаткан сабагыбызды алгач угуп алсак, ошол Кур'ани Каримди, ошол бетти туура жаттайбыз жана аны эске сактап калуу дагы жеңил болот. Себеби адамдын жаттоосу бир канча дене мүчөсү менен болот. Адам мисалы көзү менен жаттайт, адам мээси менен жаттайт
жана адам кулагы менен дагы угуп жаттайт экен. Ошого алгач ошол сабагыбызды дүйнөдөгү белгилүү карылар бар. Мисалы Мишари Рашид бар, Махмуд Холил Хусари бар. Адам кулагы менен уккандан кийин кээ бир карыларыбыз бар, кээ бир инсандар бар, аларга угуп жаттоо жеңил болот. Кээ бирлерине карап жаттоо жеңил болот. Ар бир адамдын жаттоо жолу ыкмасы ар кандай. Ошого Куран жаттап жаткан карылар, Куран жаттайм деген адамдар алгач ошол сабагыбызды белгилүү карылардын үнү менен угуп алсак, жаттоо дагы жана туура жаттоо өтө жеңил болот. Жана айтып өткөндөй, белгилүү карылар Мишари бин Рашид Ал-Аффаси, ошондой эле Махмуд Холил Ал-Хусари, Ал-Миншауи, Абдул-Басит деген белгилүү карыларыбыз бар. Эми Куран Каримди жаттоодогу 6-чы нерсе бул ошол жатталган сабакты устазга барып же шерике окуп берүү. Эң жакшысы бир устаз тандап, устазды кармап, ошол устазга окуп берсек, ошол устаздын колунан Куран жаттасак, бул эң жакшысы. Эгер устазга окуп берүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо, анда Куран жаттаган бир карекеге же шеригиңизге Куран Каримди окуп берип, ошол бет жатталган бетти туура жаттадымбы, кайсы жеринде туура эмес болуп калды, ошону белгилетип алып, андан кийин катарларды оңдоп жаттоо бул дагы эң жакшы. Себеби адам өзү эле Куран Карим жаттай берсе, көпчүлүк учурда адам туура эмес жаттап алат. Туура эмес жатталган нерсени кийин кайра турлаш өтө кыйын. Ошон үчүн жатталган сабакты жаттагандан кийин устазга барып окуп берип, кайсы жери туура эмес, кайсы жери туура билип алып, туура эмес жерлерин кайрадан санак кылып, кайрадан бекемдеп, тууралап алсак, бул албетте өзүбүз үчүн эң жакшы. Аллах таала баарыбызга Куран Каримди туура жаттап, жана ага амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.